Улуу жараткан бүткүл ааламды жоктон бар кылган. Ошол ааламдын ичинде өзүнө эң жакын кылып, өзү сүйүп жараткан, өзүнүн кечиримине, өзүнүн неmatына бөлөп инсанды бар кылган. Инсанды болсо башка жандуулардын арасынан өзгөчөлөп акыл ыроологон, сезим берген, жүрөк берген, ошол улуу жаратканга болгон ишеним тутсун деп. Эгерде жер бетинде кыймылдагандын баары эмне үчүн кыймылдайт десек, Алла Таала субхана ва таала максат кылган экен, пендем үчүн кыймылдасын деп. Кыбыр эткен шамалды ойлобоң, бул шамал жөн эле жүрүп аткан шамал деп. Балким ал биздин эгинге булуттарды сүрүп келиш үчүн кыймылдап аткан шамал. Эгерде дарак жашыл болуп, жалбырак байлап, кызыл болуп гүл төксө, бул жөн эле дарактын өсүшү деп түшүнбөшүбүз керек экен. Балким ол арабыздагы кайсы бирөөнө болгон ырыскы булак экен. Эгерде жарк этип күн чыгып, анан кийин караңгы киргенден кийин асман толо жылдыз болсо, бул кыймылдагы адаттагы эле кайталанма кыймыл дебешибиз керек экен. Балким чыккан күн бул мына ошол инсандын бактысына, инсандын ырахатына, инсандын жыргалчылыгына чыккан жарык күн экен дагы. Түнкү жылдыздагы мына ошол инсандын бейпилдиги үчүн, адашып калган учурда жол табыш үчүн бир чоң далил экен. Эгерде ааламды чыгар тарабын, төрт тарабын кандай бир кылчайып, кайсы бир призмада, же болбосо кайсы бир кырынан карабаңыз, ошол жакта инсандын пайдасы үчүн болуп аткан кыймылды сезесиз. Биз мындан жыйынтык чыгарсак болот, улуу жараткан инсанды жаратканда жөн эле бол деп болтуруп коюп, жөн эле бар деп бар кылып коюп, анан кийин жашай бер дебестен биздин дүнүйөбүзгө дагы, ахиретибизге дагы кам көргөн. Урматтуу жамаат, бүгүнкү хутба жөнөкөй хутбалардын бири катары кабыл албаң. Жаратканыбыздын сиз менен бизге берген улуу неmatын эсибизге сала турган хутба. Эмне үчүн дегенде, улуу жараткан ушунчалык кудурети чексиз зат, асмандагы айланып жүргөн аптабын берип, жарыгын жеткирген күндүн дагы кызматы инсан үчүн деп берген. Алла Таала субхана ва таала инсанды бар бол деп бар кылып коюп, жердин бетинде эптеп күн кечирип, күнүң суың бүткөндө мага кайрылып келерсиң деп кайдыгер болбостон бизге чоң көрсөтмө берген. Биз азыр телефон чыгарсак, телевизор чыгарсак, машина чыгарсак, жанында эмнеси болот? Инструкциясы болот. Паспорт деп коет, а? Аны кандай колдонууну, кандай учурда бизге көбүрөөк пайда алып келүүнү, бузулуп калбаш үчүн эмне кылыш керек, кандай чараларды көрүш керек, аны өрттөнүп кетпеш үчүн кандай этияттыктарды көрүш керек, баардыгын ошол паспорттун ичинде эмне кылабыз? Камтыйбыз. Эмнеге себеп дегенде, биз муну жасап атканда, муну колдонуучу адам мунун чыныгы пайдасына жетиш керек, туурабы? Улуу жараткандагы сиз менен бизди адам атабыздан тартып, акыркы кыяматтагы инсанга чейинки инсан адамдардын, адампайдын жер бетинде улуу жараткандын өзү үчүн туура жана натыйжалуу өмүр кечиришине ылайык инструкция берди. Мына. Бул адам өлүп калган учурда окуп кое турган, же болбосо орозо ай келген учурда кайталап кое турган, же болбосо зериккенде бир ашып эрмек кылып кое турган китеп эмес, балким ар бир мусулман өзүнүн жашоосунда түздөн түз пайдалана турган эреже китеби бул.
Бұл китептин içinde кайсы бир жерге барганда биз эмнени көрөбүз? Тыюуларды көрөбүз. Такыр, ушунчалык калың темир забор менен тоскон, ал жерден өтүүгө болбойт. Бирок инсан акылдуу да. Ошол жерден дагы жол таап не кылат? Өткөнгө аракет, далалап калат. Кайсы бир жерге барганда ушундай бир эскертүүлөрдү коёт. Ушул жака карап кылчайып да караба дейт. Бирок инсан акылдуу да. Ал не только карап койбойт, ал башы нарака өтүп барып путун түрүп тизеге чейин кечип кирип алат. Кайсы бир жерге барсаңыз, Алла Таала субхана ва таала ушул жака бас деп стрелкаларды коюп салат. Кайсы бир жерге барган учурда Алла Таала субхана ва таала сиздин ой боюңузга карабай, жеке каалооңузга карабай, тикелей буйрук берип туруп, муну аткарууң керек деген ненеде буйруктарды көрсөтөт. Биз алгач башында түшүнгөндөй, бул бизге көрсөтмө катары келсе, ал көрсөтмөдө эмне камтылган десек, биз үчүн эмне пайдалуу болсо, ошо жака болгон багыттоолор, кеңештер, насааттар, буйруктар камтылган. Кайсы нерсе бизге зыян бере турган болсо, ал зыяндан тосо турган эскертүүлөр, эскертмелер, коркутуулар жана тыюу салуулар. Мына ошол эскертүүлөрдүн бирине келген учурда Алла Таала субхана ва таала Кур'анда "Estağdu billah, kulu veşrabu ve la tusrifu. İnnallaha la yuhibbu al-musrifin" deydi. Бул деген сөз инсандын табиятын өтө жакшы билген улуу жараткан. Бизди жаратып атканда биз кимбиз, кандайбыз? Биздин акылыбыздагы болгон 100 000 бурстан турган туюмубуз эмнелерге алып барып коюшун билген улуу жараткан зат. Мунун нафси бар. Бул жеш керек. Бул ичиш керек. Деп туруп, жегиле, ичкиле деди дагы, бирок ысырапка барбагыла деди. Караңыздар да. Улуу жазуунун, улуу көрсөтмөнүн бекем эреженин ичиндеги камтылган биздин түздөн түз ар бирибиздин жеке жашообузда, жеке өмүрүбүздө, жеке үй бүлөбүздө, жеке менин балдарыма, кыздарыма, аялыма тиешелүү болгон, бир туугандарым менен ата-энеме тиешелүү болгон маселеге кийлигишип, ысырап корчулукка барбагыла деди. Жегиле, ичкиле, себеби дегенде бул силердин муктаждыгыңар. Бирок ысырапкерчиликке барбагыла. Инналлаха ла юхиббул мусрифин. Албетте Алла Таала субхана ва таала сүйбөгөн адамдар булар кимдер деди? Ысырапкорлор деди. Эми урматтуу жамаат, ушул жерге келип бир аз токтололук. Ысырапкор деген не деп түшүнөбүз? Дароо эле адамдын көңүлүнө тийген нерсе, бая той кылганда эле 3 күн элге окшоп 3 күн той кылбай, бир апталап той кылып алганды биз ысырапкор деп билебиз. Анан 2 кишилик отурган столго эле бир 6-7 кишинин оокатын алып келип үйүп таштап койгон адам ушул ысырап кылып койду деп билебиз. А бирок биз жеке өзүбүз мамиле кылып аткан мезгилдеги ысырапкорчулукту биз көңүл бурбай келебиз. Алар нелер болушу мүмкүн? Адам үчүн эң кымбат не? Кандай? Ден соолук. Убакыт. Дагы? Убакыт, ден соолук. Өмүр. Ол ден соолук менен убакытка аралашкан мезгилде ал эмне болот? Өмүр болот да. Анан да каражат. Туурабы? Чөнтөктөгү каражат. Так. Анан сырткары. Мына карабайсыздарбы? Эң негиздүүлөрүн эстедиңиздер да. Бу жашоонун маңызын түзгөн, жашоонун өзөгүн түзгөн маселелер бул убакыт, ден соолук, каражат.
Убакытка келген учурда менин өмүрүм, анан ошол өмүрдүн каяка сарпталып аткандыгы. Жаш мезгилде болбосун, орто жашта болбосун, жаш жетип калганда болбосун, картайганда болбосун, айырмасы жок. Ал эркек болбосун, аял болбосун, булар дагы окшош эле көрүнүш. Ал эми ден соолукка келген учурда бу ден соолук кыргызда айтылгандай биринчи байлык, ден соолук экинчи байлык анан акчалык деп айтылат. Чындап эле муну башка элестетиңиз, эгерде дүйнө жүзүндөгү байлыкты алып келип туруп, сиз рахатын көрүп аткан нерсеге алмаштырамын десе, арабызда бирөө жарым макулдугун берген болсо акмак экен дейбиз. Туурабы? Бардыгыбыз чогулуп туруп айтабыз. Себеби дегенде, мына ушул улуу жараткан берген ден соолук сен үчүн кымбат эле. Сен болбогон нерсеге алмаштырдың деп. Дүйнө жүзүндөгү бардык байлыкты алып келдик. Астыбызга койдук. Вагон кара сууга чейин, мына жапалакка чейин поезд жол тартырып келдик дагы. Жапалакты эмнеге толтурдук? Байлыкка толтурдук дагы. Анан айттык, мына ушу эки көздү берчи бизге дедик. Шуну алмаштыр. Ким макул болушу мүмкүн? Бул ден соолуктун орду, урматтуу жамаат. Үчүнчү, бул адамдын маңдай термен тапкан каражаты же жашоо зарылчылыгына иштете турган анын байлыгы. Мына ушул үч нерсе биздин жашообуздун өзөгү катары таанылса, мунун ичине кирип кеткен бир канча дагы чоң неаматтарыбыз бар. Мына ошол нерсени биз өз ордунда пайдаланбагандыктан биз дагы байкабастан туруп ысырапкорлордун арасында жүрүп калабыз. Ал эмне болушу мүмкүн дегенде, убакытка байланышкан мезгилде, урматтуу жамаат, Алла Таала субханаху ва таала ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун десе, мен жиндер менен инсандарды жаратууда бир гана өзүмө баш ийип ибадат кулчулугу үчүн жараттым десе, анда биз ошол Аллага болгон кулчулукка бөлүнгөн 5 мүнөттү дагы биз намазга бурбастан башка нерселерге ысырап кылабыз. Бул ибадатка тиешелүү маселе. Бирок ошол ибадат өмүрүбүздөн, күчүбүздөн, убактыбыздан канча нерсени талап кылып атат десек, азыр азан айтылат, анан кийин камат айтылат, анан камат айтылгандан кийин ак кырын саатты бир карап коюң. Мындай кылыңыз, жандырып туруп, 13:26-да имам намазга турду деп коюңуз. Анан кийин имам салам бергенден кийин кайра телефонду ачып караңыз, канча мүнөттө намаз окуйт экенбиз. Жакшы окусаңыз 5 мүнөт окуйсуз. Жакшы окуду. Бул намазынын рүкүндөрүн, фарздарын, важыптарын, сүннөттөрүн өз ордуна коюп, ушу пайгамбардын намазыны окшоштуруп окуду деген адам канча намаз окуйт? 5 мүнөт намаз окуйт. Биз телефондо, көчөдө, бильярдта, шахматта, телевизордо, чемпионатта, Токиону көргөндө канчалаган сааттар кетип атат? Канчалаган сааттар кетти? Дагы кете турган канчалаган сааттарыбыз келет астыда. Мына убакытка болгон биз сарамжалдуу эмес кылган, сарамжалсыз туткан мамилебиз. Убакыттан кийин ден соолукка келген учурда мына арабызда жаш адам, өсүп кеткен өспүрүм балдар отурат, жаш азаматтар отурат. Мен көчөдө жүрүп, өзүнүн ден соолугун түздөн түз кетирген адамдарды көрүп таң калам. Тамекини алат дагы тим эле өзүнүн бир эртеңки бир жакшылыгы үчүн иштетип аткандай кызыгуу менен, берилүү менен, тамшануу менен сорот. Адам өзү эртеңки бир жакшылык нерсе үчүн ошондой шамдагай кадам коюш керек эле. Бирок адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн өлүмү үчүн ошондой эмне болуп калышты. Өтө бир ыкчам, берилүү менен, ушунчалык эмне? Интизар менен. Мына бул жерди ачып туруп, аны ошол жерге ташташат. Бир ууну, насвай деп. Муну дагы өтө мода кылып ташташат. Акырын чыгарып,
өлчөп, аны айландырып, анын да уруп, ана могул жерди тартып, аны ошол жерге эмне кылышат? Бул өзүнчө эле бир реклама, карасаңыз. Ал эмнени реклама кылып атат? Өз өмүрүнө болгон ысырап корчулукту реклама кылып атабы? Же эртеңки бир жакшы жашоо үчүн болгон кадамдын рекламасыбы? Урматтуу жамаат, андан сырткары бул эми иштердин дагы бир жөнөкөйү. Бүгүнкү күндө биз эң оор иштерден болуп, айыл жерлеринде алкоголго берилип кеттик, шаар жерлеринде адамдын шайын оодарган наркотикага катуу берилип атышат. Булардын бардыгы эмнеге дегенде, булардын бардыгы адамдын түздөн түз ден соолугуна болгон ысырап корчулуктун неси кадамы болуп саналат. Бул жерде эми адамдардын бардык биз айтып өткөн неематтардан, жакшылыктардан дагы кымбатыраагы бар. Аны сиздер айтпадыңыздар. Бул адамга сунулган чоң неематтардын бири убакыттан дагы, ден соолуктан дагы, байлыктан дагы кымбаты бул ыйман неематы бар. Биз ушул ыйман неематына келген учурда өтө эле көп ысырап корчулукка барчу болдук. Адамдардан авир кете баштады. Адамдар алдамчылыкты кадимки катардагы сөз катары пайдалана баштады. Аялдардагы болгон уят кеткендиктен аялдар көчөдө өзүнүн денесин, авирин, намысын кадимки чөнтөктөгү бир тыйындай кылып колдоно баштады. Урматтуу жамаат, эске туюп койчу маселе, ар бир байлыктын өзүнүн орду бар. Бирок кайсы бирин ордун толтуруу мүмкүнчүлүгү аз да болсо берилиши мүмкүн. Бирок ыйман неематынын ордун толтуруу бул мүмкүн болбогон нерсе. Ыйманга келгендеги ысырап корчулук, кайдыгерлик, ага болгон алсыздык бул бир гана дүнүйө жашоосунун кайгысы эмес, балким адамдардын акыреттик дагы кайгысын ичине алат. Мына ошондуктан, урматтуу жамаат, биздин намазга деген убакыт тилекке каршы сааты кагып калды. Ошондуктан сиздер менен кийинки жолугушууларга чейин дагы бир үмүттөр менен сөзүбүздү аяктайбыз дагы, мүмкүнчүлүктү азанга калтырып. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.